ыйлайт, ыстыкта кыйналат, аябай. Эже ыйлабаңыз, Жардам беришиңиз. сабыр кылыңыз. Мына ушул видеону көрүп жаткан болсоңуз, кичипелдикке Аллах Тааланын азлыгы үчүн видеону болушунча лайк басып, башка туугандарга, группаларга баарына таратып коюңдарчы. Давут, сен канча жаштасың? 8 жаштамын. 8 жаштасың? 14 жолу операция болуптур. Элестетиңиздер, 14 жолу операция болуптур. Чоңойгондо ким болосуң? Врач. Врач болосуңбу? Туугандар операциясында дагы бир 10 миллиондой акча керек экен. Мен деле толук укканга жүрөк бир аз чыдабады. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, амансыздарбы, жалпыңыздар. Мына ушул видеону көрүп жаткан болсоңуз, кичипелдикке Аллах Тааланын азлыгы үчүн видеону болушунча лайк басып, башка туугандарга, группаларга баарына таратып коюңдарчы. Урматтуу кыргыз элим, бүгүн биз Москва шаарындабыз. Мынакей Зияраткан Давут инибиздин үйүнө келдик. Урматтуу мекендештер, 2 жыл мурун Давут инибиз ушул бензинге күйүп калып, 2 жыл ата-энеси, бир туугандары карап болгон акчасыны, башка нерсесине жумшап, мына ушул убакыт келиптир. Туугандар 14 жолу операция болуптур. Элестетиңиздер, 14 жолу операция болуптур. Аз Давут инибиз мына биз келишибизге чечиндирип, мына даяк кылып койду да. Бирок бул только өзүнүн кийими бар экен, ошол кийим менен жүрөт экен. 24 саат жатса жатып, турса туруп, мына ушундай экен. Азыркы туугандар операциясында дагы бир 10 миллиондой акча керек экен. Кайдыгер болбоңуздар, туугандар, келиңиздер, биринчи очередь дуа кылайлы туугандар. Аллах Тааладан намаздарыбызда дуа кылып, видеону болушунча бөлүшүп, эжеке өзү толук маалымат берсин. Мен деле толук укканга жүрөк бир аз чыдабады. Өзүңүз эле айтып бериңиз деп мен ошо эжеге сөздү берейин анда. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Давут кырсыктап 2 жыл мурун катуу күйүп калган, 70%. Буга чейин Давут 14 жолу оор операцияларды башынан өткөрдү. Азыр бизде ушул Давутта тери жетпеген себебинен жакшы бир клиника таптык. Давутка тери өстүрүп, ошонун жардамында Давуттун колдорун иштетип алсак болот экен. Бизге мүмкүнчүлүк бар азыр. Азыр Давутта мойнунда тери жетпегенден астыңкы жагы өспөй калды. Колдору өсүүдөн токтоп калды. Себеби келоидный рубец ушундай катуу болот экен. Давут түндөлөрү уктабай чыгат, ыйлайт, ыстыкта кыйналат, аябай. Эже ыйлабаңыз, Жардам сабыр кылыңыз. беришиңиз. Аллах Таалам жардам берсин. Дуа кылыңыздар туугандар. Элдерге Давут аябай кыйналып кетти. Сураныч, жардам бериңиздер. Эжеке, мына элдерге түшүнүктүү болуш үчүн дагы да айтып берсеңиз, азыр кандай нерселер калды, эмнелер кылдыңыздар буга чейин? Мына кайрылуулар эми эле болду да, бирок буга чейин өзүңүздөр бүт операциялардын башка нерселерин өзүңүздөр көтөрүп келдиңиздер да туурабы? Ооба, Instagram баракчабыз бар, ошол жерден аз элден жардам болду. Бирок көпчүлүк операцияларды өзүбүз көтөрдүк. Жолдошум 2 ставкада иштейт, өзү жалгыз. Азыр күчүбүз жетпей калды. Себеби Давуттун күнүмдүк эле расход 15 миңден 20 миңге чейин түзөт. Жанагы кийими канча сом эле? Аны заказ менен тиктиребиз. Заказ менен? Ооба, каждый 2 ай, 3 айда алмаштырып турганга аргасызбыз. Ошол заказ менен тиктиргенде канча болот? 70 миң, 80 миң. 70 миң, 80 миң болот. Бир жума, 2 жумада кайра заказ бересиздер? 2 айда, 3 айда заказ беребиз. Доктурлар келип көрүп кетеби же өзүңүздөр алып барасыздарбы клиникаларга? Алып барабыз. Ага да аттырып тур акча деңиз. Ооба, алып барабыз. Операциядан чыккандан кийин фермен кол менен 2 жолу эме болот. Массаждар бар. Аппараттар менен массаж жасашат, фермен кол менен анан
дагы башка маздар менен массаж жасашат, аппараттар менен. Давут, сен канча жаштасың? 8 жаштамын. 8 жаштасың ба? Машалла, кыргыз эли жардам берет, дуа кылат. Кудай буйруса сонун жакшы болуп кетесиң, а? Чоңойгондо ким болосуң? Врач. Врач болосуңбу? Ожоговый. Машалла, Аллах Таалам өмүрүңө, ден соңуңа береке берсин, а? Жакшы болуп кетесиң, кызылат бо. Чоңоюп, жакшы болуп, Кудай кааласа. Кыргыз элине сен дагы жардам бересиң, Кудай кааласа. Мыкты жигиттерден болосуң, эч кызылат болбой. Кудай Таалам сыноосу да бул эми. Аллах Таалам жакшы көргөн пенделерине сыноо берет да. Эже дагы маалымат бере бериңиз, дагы эмне болуп атат, кандай болуп атат? Мына документтер, бүт документтер бар экен, урматтуу мекендештер, мына биз көрүп, карап чыктык. Азыр бизде ошол тери өстүрсөк, буюрса Давуттун абалын жакшыртып алабыз. Ошо бизге тери өстүргөнгө жардам берсеңиздер. Бул кулдар азыр неме бар, а? Давутта Кайсы каттуу жерлери? күйгөн үчүн мына сөбөктөр каттуу күйгөн үчүн мына колдору турат го, сөбөктөрү бүт чачылып кеткен. Тамырлары чыгып, Ордунда сөбөктөр эмес. чачылып кетти. Сөбөктөр моулар азыр ордунда эмес да. Ордунда Бүт эмес. чыгып кеткен. Анан мындай болуп бүт пересадка болду. Бирок ошол тери жетпеген айынан рубец келоидный каттуу болгон үчүн сөбөктүн ошол сөбөккө чейин күйгөн үчүн ошончо көп операция болуп атат. Ошол үчүн Бутунда, колунда, ичинде бар экен, ичинде бир көргөзүп коелу. Ошол Давутка 14 жолу операция болгондо Жакына келе. манал жерлеринен бүт өзүнөн кесип алып, бул жактарга отургузду. Мыналар бүт пересадка болгон. Каттуу экен, а? Мыналар пересадка болду, каттуу ошо келоидный рубец деп, ушул баланын сөбөктөрүн өскөнгө бербейт экен. Колдору ооруйт, түндөлөр Давут уктабайт. тургуң эле, мына ичинде көргөзүп коелучу. Мынакей. Мыналар азыр бизде мунун да алыш керек болуп Акчага. атат. Кайсы жер, эмне жерде? Бул жерде албасак болбойт дейт. Неге дегенде бул уже ичи ооруп баштады да, мына кысып атат да нар жакка түртүп. Буну прям срочно деди да? Ооба, алыш керек. Канча неменин ичинде деди, отурар. Азыр этап менен болот да. Аппарат койгондо канчалык өстүрүп, Давуттан да зависит этет эми. Ошол канчалык өссө, ошого карап ошол мына рубецтерди ала беришет. Дары-дармектерин да бир тааныштырып койбойсузбу? Кайсы дарылар ичет, канча сомдон, канча күндө түгөнөт бул дарылар? Муну бир эле майз, буну Жакыраак биз келип бактырың. Америкадан алдырабыз. Заказ менен келеби? Заказ менен келет, ооба. Бир штук эле $100. Охо. Андан муну сырткары мындай майздары бар. Азыр дагы бир майзы бар эле, ал түгөп калды. Аны да заказ берип койгонбуз, келип калат. Анан мындай ошол Давут көп жолу наркоз алган себебинен жардам болсун, организмине, кичине ичинен, ички органдарына поддержка болсун деп мына ушул витаминдерди ичет. Булар дагы ушул Америкадан келет. Бүт бар дарылар менен Анан экен да. мына бинттерин биз каждый раз кечкурун байлап эме кылабыз. Анан лангеттери бар, таккан. Бул жакта силикондору бар. Бул аппарат. Бул ошол келоидный рубецти кичине болсо дагы жумшартканга жардам берет. Анан баягы майз каттуу болгон үчүн майз сиңиш кыйын болот дагы. Ушуну аркылуу ошо сүртүп туруп, ушуну менен ошол майзды сүртөбүз. Анан мына фермент колго атайы биз эмеге барабыз, массажныйга барабыз. Ошол жерден сүртүп, электрофорез, фанофорез деп коет. Электрофорез, фанофорезге ушуну сүртөбүз. Анан мынолга дагы ошол майзды коюп туруп, анан мына менен массаж жасайбыз. Ушуну менен ба? Бул мына Давут көп күйгөн үчүн мыналар сезбейт го, ошону нервный. Мына жерде сезимталар жок, базар сезбейби? Сезбейт, шилекей агып калганын да билбейт, ошон үчүн мына ойготот. Ошол өлүп калган нервный эмелерди ойготот. Ошон үчүн мына менен иштетип эме кылабыз. Мына дары-дармегине бир топ акча кетет экен да, эже? Кең отурбайлык айран. Дарылары аябай кымбат. Мазга Мына майз канча бир эле күнгө жетет. Бир эле күнгө жетет. Канча күндө колдонот анда бул? Канча күндө бир колдоносуз? Күнүгө
Күнүгө. ооба. Күнүгө ушунча акчадан кетеби? Күнүгө бир нол иштелет. Анан мындан сырткары чередовать этип, мынол майларды сүртөбүз. Азыр ошол дагы мындан сырткары да 2 майз бар, ошол буюрса келип калат. Келокод менен имофераза деген дагы майздары бар. Ошол. Урматтуу мекендештер, бир туугандар, кыргыз элим, келиңиздер. Көп түпсө көз болот демекчи, бул ар бирибиздин башыбызга ушундай сыноо келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн анау четте жүргөндөр, мисалы бизде Кыргызда кырган жигиттер, бизнесмендер өтө көп да. Келиңиздер, ата энесинин өзүнүн номерине коюп коебуз. Өзүнө промой кайрылып, кааласаңыздар өзүңүздөр келип, кааласаңыздар ушул карта номерлерге которуп койсоңуздар аябай сонун болот. Көп түпсө көз болот демекчи, колдон келишинче 5 сом, 10 сом болобу, 20 сом болобу, вообще акчаңыз да жок болсо анда видеону ушул группалар менен бөлүшүп койсоңуздар, бул дагы нур үстүнө нур болот, бул дагы сонун бизге пайда болот. Дуа кылыңыздар дагы туугандар. Отуруп алып дагы кичине маалымат берели, кошумча. Мына ушундай чындыгында Аллах Таалам өз жардам берсин эже. Өзүлаттуу болуңуздар. Силерге дагы чоң рахмат. Мына кытыштырып бандай болобу? Ооба, түндөлөрү ооруйт, ыйлайт. Түндө ишенсеңиздер 2-3 чейин ушун менен убара болобуз да. Аз уктайт, өзү да аябай аз уктайт. Кыйналганы, кээде уктап калса ушун ойготпогонго аракет кылабыз да. Ушу кичине болсо да эс алып алсын, тасын деп. Көчөгө чыгып ойногум келет. Эшикке чыгабы же үйдө эле отурабы? Үйдө эле отурат. Эч ким жок кезде алып чыкканга аракет кылабыз. Күндө не болот дедиңиз, жана ошону жакшы түшүнбөй калдым. Күн буга ошол келоидный рубецти кайра катырып салат да. Противопоказан ошол такыр күнгө чыкпайт. 2 жылдан бери күн көрбөгөн себебинен азыр бизде уже көзүндө проблема башталды. Көзүндө башталды дең, а? Уже бул тарап кете берет экен да. Ооба, ошол себептен бизде азыр ошол тери өстүрүп баланы сактап калыш керек болуп атат да. Болбосо көзү дагы эме болуп кетет, түшүп кетет. Анан монол жак, астыңкы жагы өспөй калды. Токтоп калды. Сезбейт. Монол кулактардын аркалары да бүт жармашып калган. Алла шифа берсин, жакшы алып кетти өзү дагы. Досторум сагынам, үйгө качан кетебиз дейт. Үйдө дагы 2 байкеси бар. 2 жылдан бери көрө элекпиз. Көрө элекпи? Биз деле көрө элекпиз. Ошо келгенден бери ушун менен больницадан бери болбойбуз да. 15 күн үйгө чыгабыз, кайра эле барабыз. Кайра эле 1 айдан кийин кайра операцияга жазат. Каждый 2 айда операция болуп атат да. Толко больницага каттап эле ушундай болот. Больница, анан больницадан чыккандан кийин реабилитацияларга барабыз, массажга каттайбыз. Электрофорез, фанофорез дейт, ошол лидаза, фермент колдор менен массаж алат. Андан 1 жылда 2 жолу Сочиге барганга мажбурбуз. Сочиге дагы аябай көп акча кетет. Ал жакта эртем каждый 5 месяц барып келишибиз керек. Ал жерде ошол суулар менен, массаждар менен ошол Даутка кичине болсо да уктаганга жардам берет. Дарлайт экен ошентип, ооба, напор менен, суу менен, анан ванналар бар. Ошондон келгенде да кыйла уктап калат. Анан 1-3 айдан кийин кайра эле зуд кыйнап баштайт да. Зуд эме болгондо мына колдорун көрсөңүз, монтип тытып салат. Өзү билбейт, анан ачып ыйлайт. Нол жакта аябай кычтырат экен да бул, зуднону тырмап салат да, өзү билбейт. Өзү билбейт да, анан тырмагандан кийин атышат экен да бул, ууруп ыйлайт түндө. Азыр мына ичиндегини көрдүңүзбү? Уже түртүп баштады ичинде. Муну албаса болбойт экен. Муну тытып салат мындай кылып. Буну алыш керек экен да, ошону операция кылып. Ооба, мына жерге тери өстүрөт экен да, анан муну алат экен. Ошондо бул эң чоң операциясы болуп, Кудай кааласа жакшы болот экен да. Эң чоң 8 сааттан нол операциялар болду да. Азыр эми тери өстүрүү процесси дагы узак болот. Азыр бизде самый сложный операция мына мойну. Мойну болуп атат деңиз, Бул жерде артериялар бар, анан нервный системалар болгон үчүн
ошол мойнундун операциялары сложный болот. Пересадка кылганы өзүмдө донорский тери калган жок. Айласыздан ошол тери өстүрсөк сактап кала алабыздар эмесиничи, Даутты. Алла Таалам шифа берсин, айырып жашап кетсин. Урматтуу мекендештер, келиңиздер. Болушунча жардам берели, Дауттун сактап калайлы өмүрүн иншалла, себепчи болойлу, салымыбызды кошойлу, жакшы болуп кетсин Кудай кааласа. Кийин дагы бир келип, отчетный видео тартып кетебиз. Кошумча маалымат болсо берип койсоңуз болот эже. Биз дагы. Урматтуу кыргыз элим, сиздерге кайрылуубуздун себеби Дауттун абалы аябай оорлоп бара жатат. Даутка тери өстүрбөсөк болбойт. Баламдын мына сол колуна караганда оң колу чоңураак. Бул кол өсүүдөн токтоп калды. Жаактары өсүүдөн токтоп калды. Ошол себептен Даутка тери өстүргөнгө, ден соолугун сактап калганга, балдардын катарына кошулуп бактылуу балалыкта өткөргөнгө себеп болуп калыңыздар. Сиздерден суранам. Бизден кайтпаса Алла Тааламдан кайтсын. Тынч болуңуздар, туугандар. Алланын сактыгында коргонда болуңуздар. Даут инибизге дуа кылып коңуздар. Ар бир намазыңыздарда дуа кылып коңуздар. Жардам бериңиздер, туугандар, кайда керек болбоңуздар. Баарыңыздар Алланын сактыгында коргонда болуңуздар. Жалпыңыздарга ассаламу алейкум.